Халктын сотторго болгон ишенимин кайтаруу, өлкөдө мыйзамдуу жана акыйкат сот системасын орнотуу. Тагы ушул жаатта реформа жүрүүдө. 2020 жылдын сентябрында соттук реформа боюнча кеңешме өтөт. Коронавирус пандемиясына карабастан анын алкагындагы бардык иш-чаралар өз маалында жүзөгө ашырылышы жана коюлган мөөнөтүндө аякташы керек. Мындай талапты мамлекет башчы жумушчу кеңешмеде койду. Президент сот жаза аткаруу блокторунда пробация жаатында кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык тутумун тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат. Жүргүзүлүп жаткан соттук укуктук реформа калктын сотторго болгон ишенимин кайтарып, акыйкат сот системасын орнотууга болгон кадам. Мамлекет башчы анын жүрүшү менен таанышты. Жумушчу кеңешмеде президент пандемияга карабастан бардык иш-чаралар өз маалында жүзөгө ашырылууга тийиш экендигин билдирди. Реформа коюлган мөөнөтүндө аякташы керек. Сот системасынын негизги максаты бир эле. Бул укук коргоо, конституция боюнча ар бир жарандын укугун коргоо. Анан карап көрсөк, Кыргызстанда бүгүн аябай көп көйгөй маселелер бар. Мына 30 жылдын ичинде болгон. Аны чечкенге сөзсүз сотко кишилер кайрылат да. Анан сот адилеттүү болсо, ачык айкын болсо, анда көйгөй маселе, анан тарынчылык болбойт, адилеттүүлүк болот да. Ошондо мамлекеттик кызматкерлерге, сот системага, Кыргыз мамлекетине ишеним болот да. Бейтарап жана адилеттүү чечим чыгаруу мыйзамдуу өлкөнүн негизги принциби. Так ушул жаатка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ал үчүн сот системасын санариптештирүү аракети көрүлүүдө. Сот залдарындагы аудио жана видео фиксациялар коррупцияга бөгөт коюунун негизги куралы. Фемида кызматкерлери белгилегендей, муну менен процесс учурундагы мыйзам бузуулар жокко чыгып, протокол түзүү жеңилдейт. Эң башкысы өндүрүштүн жарандар үчүн ачык өтүүсү камсыздалат. Кээ бир тараптар, кээ бир эмелер, элдер баягы нааразы келтирген да. Биз айткан сөздөр ушул так түшпөй, бурмаланып, башкача түшүп, соттор түшүнбөй, мүмкүн башкача чечим кабыл алып калды дегенде нааразы сөздөр болгон. Ошол нааразыларды жоюу үчүн аудио фиксация демилгеси көтөрүлгөн да. Азыркы учурда мен айтылгандай 86 сот залында орнотулган. Бул 21 сотто. Бүгүнкү күндө алгачкы жана экинчи соттук инстанцияларда автоматташтырылган маалыматтык система иштеп жатат. Өндүрүштөрдүн бардыгы сотторго автоматтык түрдө бөлүштүрүлүп берилет. Демек, адамдык фактар жок кылынды. Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов белгилегендей, анын арты менен жарандык коомдун соттук актылар тууралуу маалымат алуусу жеңилдеди. Видео контроль, аудио жаздыруулар жүргүзүлгөндө жана секретарларга протоколду түзгөнгө жеңилдик болуп атат. Биздин коом соттор тарабынан кандай чечимдер чыгарылып атат, кандай жазалар дайындалып атат, вообще иштер кандай каралып атат деген боюнча акт сот KG деген сайт ачылып, ошо жерге бүт соттор кабыл алган соттук чечимдер ошо жака жарыяланыш керек. Президент сот жаза аткаруу блокторунда жана пробация жаатында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалыматтык тутумун тез арада ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Бул бүт реформанын маанилүү элементи болуп саналат. Анткени так ушундан реформанын натыйжалуулугу көз каранды. Кылмыштуулук боюнча статистиканы бурмалоо, аны жаап жашыруу, адам укуктарын бузуу сыяктуу фактылар калктын сот системасына, укук коргоо органдарына болгон ишениминин жоголушуна алып келди. Бул өз кезегинде коррупцияны гүлдөттү. Бирдиктүү реестрдин автоматташтырылган маалыматтык тутумун жүзөгө ашыруу так ушундай көйгөйлөргө бөгөт болот. Мындай пикирге эксперттер кошулат. Вот это институт ЕРПП, единого реестра преступлений и проступков, даст именно ответ на этот вопрос. Там будет использованы все... Бирдиктүү реестрден автоматташтырылган маалыматтык тутуму так ушул маселени чечет. Анда биринчи инстанциядагы жана тергөө сотунун чечимдери колдонулат. Муну менен аталган чечим мыйзамдуубу, жокпу ачыкталып калат. Биз санариптешүүгө баратабыз. Азыр заман дагы ошону талап кылууда. Кылмыш иштери жана жоруктар боюнча статистикалык так маалыматтар болушу керек. Результаты того, именно статистические данные. Мамлекет башчыга соттук укуктук реформаны ишке ашыруудагы көйгөйлөр жана учурдагы абал тууралуу маалыматтар айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков ишке тартылган мамлекеттик органдардын жетекчилерине мерчемделген иш-чараларды милдеттүү түрдө ишке ашырууну тапшырды.
Ачык айкын болот. Ар бир жаран өсү интернеттен карап, мынау иши каякта болот, кайсы статус менен, кайсы сот карайт, же керек болсо арыз жазып. Бул мен ойлойм, бул жакшы кадам. Экинчиси, бул сот системаларга дагы жакшы үчүн. Алардын дагы аброю көтөрүлөт элдин ичинде. Экинчиден, сот системасына мынау адам кирчилик деген фактор бүт болот да. Соттук укуктук реформанын алкагындагы иш-чараларды ыкчам жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн тиешелүү түзүмдөрдүн ортосундагы өз ара аракеттешүүнү күчөтүү маанилүү. Бул тууралуу мамлекет башчы баса белгиледи. Аталган тапшырмалардын жыйынтыгы 2020 жылдын сентябрындагы соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында каралат. Бактыгүл Султанбек кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.